Кандайсыңар достор, мен YouTube каналымда бүгүндөн баштап сулуулук жөнүндө рубрика болот. Бүгүн ошо үй шартындагы жеңил ыкмалар менен сулуулукту кантип сактап калабыз жана азыркыдан дагы сулуураак, жашыраак болгонго жардам берүүчү ыкмалар жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүн сөз малина жөнүндө болот. Негизи азыр малина бышып жаткан мезгил. Базарга барсаң, дүкөнгө барсаң, малина толтура. Малина эмнеге пайдалуу экен? Химиялык составын карап атканда, химиялык курамын карап атканда, мен даярдандым бул видеого. Биринчи ирет бул кант бар экен. 11% кант. Демек, кант диабети бар адамдар абайлап жеш керек. Бирок бул жерде органикалык канттар, фруктоза, глюкоза деген, көбүнчө фруктоза. Бул организмге пайдалуу кант. Экинчиден, бул жерде малинада абдан көп нерсе бул органикалык кычкылдар деп коет, жемиш кычкылдары. Негизи косметологияда жемиш кычкылдарын аябай жакшы көрөбүз. Анткени жемиш кычкылдары бул күчтүү антиоксиданттар. Антиоксиданттар бул биздин жаштыгыбызды сактай турган заттар. Бул жердеги жемиш кычкылдары биздин терибизге жеңил пилинг болуп эсептелет. Мурда малина жөнүндө окуганда мен С витаминин элестетчүмүн да, С витамини аябай көп болду. Жок, С витамини мисалы карагатка караганда С витамини азыраак экен. Бирок малинанын агартуучу касиети, терини агартуучу касиети ошол жемиш кычкылдары үчүн абдан күчтүү болот экен. Пилинг деген сөздү баарыбыз эле билебиз. Пилинг бул теридеги эски клеткаларды турултуу жана тактарды кетиртүү. Андан тышкары малинада канды суучу заттар бар экен. Мына азыр коронавирус деп атпайлы, коронавируста кан коюлат. Ооба, биз дарыландык, жакшырдык, бирок ошого карабастан баары бир 2 айга чейин антикоагулянттарды ичкиле деп дарыгерлер жазып берип атышат да. Мына ошо антикоагулянттардын ордуна, мен эми жалгыз эмесмин, антикоагулянттардын ордуна малина жесеңиздер болот. Малина кадимкидей канды суюлтат. Анан коронавирустун жанагындай осложненияларын алдын алат. Карагат бул абдан С витаминине бай болуп эсептелет. Карагаттын ичинде күнүгө 20 мындай мөмө жесе, күнүмдүк ошо С витаминге болгон организмдин керектүүлүгүн камсыздайт экен. Карагат косметологияда биздин терибизге абдан пайдалуу. Эмне себептен? Карагаттын ичинде С витамини деп атпайлы, бул антиоксидант. Антиоксидант картаюуну токтотот жана С витамини агартуучу касиети бар. Кантип, эгерде так түшүү процессин эстесек, жанагындай меланоциттерден меланин чыгат, ал меланин өзүнөн өзү эле чыкпайт. Толтура биохимиялык процесстер жүрүп анан чыгат. Ошол процесстерди кайчы менен кесип коет С витамини. Ошондуктан С витамини менен карагат менен маскалар жана башка каражаттар жайында териге өтө пайдалуу. Бүгүн абдан жеңил, жайкы, супер витаминдүү, супер агартуучу жана нымдалыштыруучу маска жасайбыз. Коркпойм супер деген, анткени чын эле супер. Биринчиден бизге бир урч карагат керек, жууп тазалап алабыз. Экинчиден бизге малина керек. Малинаны деле жууп тазалап, анан эзебиз. Молодец. Эзебиз. Эзип туруп, мен көп эмес каймак кошо алам. Достор, суранычы, кандай каймак, канча процент деп сурабай эле коюңуз, эми үйдө болгон каймакты колдоно бериңиз. Бул өтө маанилүү эмес, канча процент экенчи. Мына бизде кычкылдарга бай жана витаминдерге бай агартуучу маска болуп калды. Малинада жемиш кычкылдары өзгөчө салицил кычкылы аябай көп. Салицил кычкылы бул табигый аспирин болуп эсептелет. Жана табигый пилинг болуп эсептелет. Карагатта болсо, молодец. Карагатта болсо С витамини аябай көп. С витамини бул табигый антиоксидант, табигый картаюуга күрөшүүчү жана
тактардын жана так чыгуу процессин токтотуучу зат. Жана каймак. Каймакта болсо баарыбыз эле билебиз, кычкылдар бар. Каймак, сүт азыктары агартуучу касиеттери бар. Мына аябай сонун агартуучу маска болуп калды. Азыр бул масканы бетке кадимкидей эле коебуз. На. Спасибо, положи, пожалуйста. Ты что можешь? Да. Ты что кубики? Ты можешь кубики? Будешь мазать? Буду. Кел, так, кел. Масканы сүйкөп атканда көздүн тегерегине сүйкөбөйбүз, ооздун тегерегине, ооздун үстүнө сүйкөбөйбүз. Анткени бул жерлерде бизге азыктандырып кереги жок. Анан сөзсүз моюнга сүйкөйбүз. Бул масканы сүйкөп туруп, бир 5 мүнөттөн кийин курагандан кийин экинчи катмар кылып сүйкөсө абдан жакшы болот да. Бул экинчи катмар пилингдей эле болот. Эгерде кимдин аллергиясы болсо, малина менен карагатка сүйкөбөй эле туруңуз, анткени аллергияңыз күчөп кетиши мүмкүн. 20 мүнөткө коебуз, 20 мүнөттөн кийин жууп салабыз.